Эл деген сөз, эл көпчүлүк экен да, арасынан чыгат экен. Бир 2-3 жолу ситуация болду. Баса албаса да иштеп атат, анан эмне иштеп атасыңар? Анан иштебеш керек эле деген да маселелер бар. Текшерүүлөр болду бул тууралуу. Эми жашоошубуз менен кызыгышып жатабыз. Кеңеш Пиназаров көпчүлүк убактысын жумушуна арнайт. Анын негизги таянычы кол таягы менен айдоочусу. Кээде үйдөн жумушка, жумуштан өзү жалгыз үйгө кетет. Мен жумушка келгенде оорум тууралуу эсме чыгарып да. Үйгө барганда гана оорулук эмне деп калам да. Чынында. Анан эми түйшүк немеден чыгыш кыйын, ступенькадан. Анан иногда көпчүлүк жерге башка туура келип калат. Ушундай моментте бир аз ыңгайсыз болуп каласың. А так мен ойлойм, ушул жумуш бар үчүн мындай орун эскен чыгарып, эртеден кечке жумуш менен болуп, анан жетишкендик болсо сүйүнүп, анан кемчилигиң болуп калса, мындай неме болуп, кыжалат болуп жүрөбүз. 41 жаштагы Кеңешбек Пиназаров Арстанбап токой чарбасын 2015-жылдан тартып жетектеп келет. Ага чейин аймактагы токой чарбаларда жөнөкөй кызматкер, бөлүм башчы, эл аралык уюмдарда адис болуп иштеген. 2005-жылы Кызылөңкүр токой чарбасынын кең кол токой бөлүмүн жетектеп турганда ден соолугунан ажыраган. Каарманыбыз жаңга куюлун уурдап, мамлекетке чоң зыян келтиргендердин бетин ачууда өз алдынча басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Ошол маалдарда 2005-жылдары аябай ошол жаңга куюлун мыйзамсыз кыюу аябай күч алган маал эле да. Кең кол токойчулук бөлүмүнөн бир дана жаңга куюлу кыркылып, уурдалып атат деген бизге маалымат түшкөн. Ошол жаңга куюлу ошол машина үстүндө экени аныкталган ошол моментте. Анан сүрөткө тартканбыз, акт жазганбыз. Эми конторага ал маалда машина жок болчу да. Жөө келип аткандан анан ошол жаңа куюлунун ээлери ошол жерде ошо мушташканбыз да. Ал күнү мен уже өзүм ача билбей калгам. Ошол ошончолук даражада уруп коюшкан, анан үйгө көтөрүп алып келиштир мени. Эртеси күнү эртең менен анан больницага барып жаттым да. Баспай калгандан кийин токойчу катуу стресске түшкөн. 2 жылдай жакындарынан башкаларга көрүнгүсү келбей, үй ичинде кармалып жаткан. Пиназаров ошол учурда өзүн керексиздей сезип, жаман ойлордон арыла албай көпкө кыйналган экен. 3 жыл дегенде гана коомго аралашып баштадым дейт. Басып сүрүлгөн бир күнү баспай калсаң, биринчи өзүң, анан үй бүлөңдөгүлөр бардыгы эле мындай кызыктай абалда болдук да. Моментти чынында түшүндүрүп айтыш кыйын, сөз менен жеткизиш кыйын да. Өзүм менен өзүм күрөшүп жүрөбүрдүм да. Анан 2008-жылдары уже болбойт экен да. Адам бекерчилик жата берсең, ой только жаман кетет экен да. Жаман нерсени ойлоп кеткенсиң. Анан компьютер алдым. Анан дагы ошентип жүрүп интернетке кирдим. Интернетке киргенден кийин бир аз неме чоңойот экен, то есть мындай көз карашың бир аз өзгөрөт экен. Анан ошол интернетте ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы көчөгө чыгып машина айдап жүрсө болот экенин көрдүм. Машина алдым өзүм. Анан аны кол менен айдоочу атайын немелерди койдурдум. Анан ошентип машина мингенден кийин уже элге аралашып калгандан кийин жаткың деле келбей калат экен үйдө. Отуз 4 адамга башчылык кылган Пиназаров 13 миңден ашык уникалдуу жаңгак токойлорунда коргонуу кызматкерлери менен бирге жүргүзөт. Оорусун жумуш аркылуу жеңген жетекчи токой эгип, эл оозунда калгысы келерин баса белгиледи. Жакшы нерсени жасашка, бир жакшы нерсени келечекке калтырышка аракет кылып атам, мен ушул тарабынан утутам деп ойлойм да. Менде көп ойлонгон убакыт болду. Негизи токойчу болгондон кийин кайсыл жерге токой эктим, анан кайсыл жер токой болуп калды деген суроону көп берет экенсиң. Көрсө ооруганга чейин биз ошол нерсени кылып атырмын да мен. Жалал Абад аймактык айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба башкармалыгында 14 токой чарбасы, 7 өз алдынча токойчулук, 1 токойду сактоо станциясы жайгашкан. Пиназаров жетектеген токойчулук облуста алдыңкы ийгиликтерге жетишип келе жатканы айтылат. Башка токойчулардан адистиги жагынан жана ошол биздин койгон тапшырмаларды өз убагында аткаруу жагынан аябай да, өз убагында аткарат. Анан биздин муну эки бут иштебейт.
бул урукчан деген инсандарыбыз дагы чыгып калат да, ошолордон жакшыраак иштейт да. Тапшырманы кое билет, талапты кое билет, өз ишин билет деп эсептейбиз жана ал ошондой. Башкы токойчу жумуш убактысынан эрте ишине жол тартууну адат кылып алган. Кол менен башкарууга ылайыкташтырып, өзү жасаган унаасын кээде жалгыз айдап жүрөт. Жумушка келгенде айдоочусу же башка кызматкерлери унаадан бөлмөсүнө жеткенге чейин жардам беришет. 41 жаштагы Кеңешбек Беназаров үй бүлөдө бир уул бир кыздын камкор атасы. Кызы жогорку окуу жайда, уулу айылдагы мектепте билим алат. Адамдардын ичи карасаям көп экен да бул дүйнөдө. Ушул тегеле койбойбу, эми ушул токой деп жүрүп ушинтип инвалид болуп калды. Майли эми ушу өзү чарчаганда бошотуп берер деп эле мындай жакшы кеңири эле оюна алып койсо болот. Жок, ушул иштеп атат деп үстүнөн жазып, баламы көп капа кылгандар бар да. Сен неге иштейсиң, инвалид болуп туруп иштеп атасың деген адамдар бетине айткандар бар да. Үйдөгү бош убактысын Беназаров ушул устаканада өткөрөт. Оорудум деп жатып албай, айылдаштарынын унааларын оңдоого көмөктөшөт. Устаканада негизги мастер уулу экөө. Настроенияң жакшы болуп калсам ушул жакка кирип иштейм да, негизи. Анан иштеп атканда баардык нерсе эстен чыгат да, ден соолуктун жамандыгы деле, анча-мынча мындай көйгөйлүү маселелер деле баардыгы эсиңе чыгып калат. Бир аз болсо дагычы. Баардык нерсени кылам. Просто мүмкүнчүлүгүмө жараша да. То есть покраска кыла албайм же бир жерде мындай ордуман туруп жасаачу жумуштар жасай албайм. Мисалы мотору жасаш керек болуп калган болсо, балам алып жерге чүрүп берет. Анан бул жерде отуруп, ошо мүмкүнчүлүккө карап, оңдоп анан кайра салып жүргүзөбүз да. Ширетүүнү, унаа оңдоону ал турмуштан үйрөнгөн кесип деп билет. Жумушта жетекчимин, үйдө кожоюмун деп олтуруп албай, ар убак баарын эмгекти сүйүүгө үндөп турат. Тоолуу аймакта жашайбыз, анан биз жака көбүнчөсү ушул 4 дөңгөлөгү тең тарта турган ошо машиналарды көбүнчөсү оңдойбуз да. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.